Кутман таң урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Азыр дүйнөдөгү эң көп мындай сөзгө алынган окуя бул деген шатдаун болуп жатат. Америка Штаттарынын өкмөтү баягы бюджетти бекитпей койду. Бюджетти бекитпегенден кийин бюджеттик коротуулар болбой калды. Албетте бул деген бүт расмий түрдө мамлекеттик кызматтардын АКШнын жабылышына алып келди. Бизде да кыргыз мамлекетибизде АКШнын элчилиги жабылды. Жана ошо азыр тейлебейт. Бир гана баягы коопсуздук суроолор боюнча жооп берет, калгандарын бүт иштер боюнча виза жана башка эч кандай иш аракеттер жасабай жатат да. Бул деген үчүнчү деп эсептелинет Дональд Трамптын кезиндеги. Анан бул эмнеге негизделген? Демократтар менен республиканецтер ортосундагы ушундай каршылыштардан. Анткени алардын бюджетти, мамлекеттик бюджетти коротууга ар кандай көз карашта да. Мисалы үчүн ошо Конгресс 17-жылы ошо бюджетти кабыл ала албай калган болчу. Анткени ошол жерден салыктык баягы жеңилдетүүлөрдү жана социалдык төлөмдөрдү узартууга же жоюуга ошондой ынтымак болуп алган болчу республиканецтер менен демократтардын ортосунда. Medicare, Medicaid деген нерселер, бул деген толугу менен алганда демократтар социализмди орнотуштаган. АКШда мисалы үчүн ошо социалдык төлөмдөрдү, жөлөк пулдарды, ошо медициналык төлөмдөрдү төлөйбүз деп мамлекеттик бюджеттен. Албетте Трамп ошо кезде шатдаунду өзү колдогон, анткени бул деген миңдеген ошо демократ кызматкерлерди мамлекеттик кызматтан кубаласа болот деп ойлогон да. Демократтар болсо жок бүт субсидияларды сакта деп кечке ушундай катуу кагылышууга, ушундай чыр чатак талашууга өтүшкөн болчу да. Азыркы кезде ошо шатдаун, ушул шатдаунда 800 000 киши жумушта баягы отпускка жиберилген, төлөнбөгөн. Албетте full row деп аталат, full row деп. Бүт улуттук парктар жабык дейт, бүт баягы мамлекеттик экономикалык маалыматтар чыкпай жатат, биржаларга келбей жатат. Жана көп баягы тейлөөлөр токтотулган. Анын ичинде ошо визаларды текшерүү, ошо коопсуздук маселелерин текшерүү ар бир адам боюнча. Бирок аскердик жана ошо түзмө-түз коопсуздукту сактоочу кызматкерлер баары бир иштеп жатат да. Мисалы үчүн чек аранын көзөмөлү дагы иштеп жатат. Эми бул дүйнөлүк экономикага кандай таасир эте алат? Назар мырза, сиздерге чоң рахмат. Сиздер ошо сурадыңар эле, жолугуп калдык элек ошол дордойдон. Сиздердин урматыңызга айтайын, финансылык нерселерди. Ошо бул деген шатдаун экономикалык маалыматтарды биржага бербегендиктен, бул деген инвесторлордун баягы эмне болуп кетер экен, алдын алууларын ошо кыскартат да, баягы бөгөт салат алдын алууларына. Мындай тагыраак чечим чыгарганга аябай чаржайт салып ийет. Ошондуктан алар чаржайт убакта баягы эле көп жылдан бери өзүнүн мындай бекемдигин жана ошо туруктуулугун көрсөткөн биржалык финансылык инструменттерге көңүл бурушат. Анын ичинен алтынга, ошон үчүн алтындын баасы жаман өсүп жатат. Азыр алтындын баасын бир текшерип ийин айтсам, ошо акыркы баасы мисалы үчүн түндө кечеки күнү ошо 9 айынын 3-үндө, 4-үнө карата 3888 долларга чейин чыгып кеткен троялык унция үчүн. Ушундай баалар аябай 4000-ге чейин көтөрүлөт окшойт, ушундай нерселер көтөрүүдө. Дал ушул шатдаундагы буга өзүнчө мындай таасир этип жатат. Андан сырткары дагы Путиндин Трампка каршы сүйлөгөн сөздөрү да ага ушундай кандайдыр бир мындай күйүүчү майдай, чыракка май тамызгандай болуп атат. Бул деген негизи ошо Путин айтты, жок, Орусия бүткүл бир гана Украина менен согушпай, бүткүл НАТО менен согушуп жатат. Бүткүл НАТО Украинага жардам берип атат. Анан силер бизди жеңе албай атасыңар дейт. Биз силерди жеңип алдыга жылып атабыз. Ошон үчүн жок, Орусия жолборс эмес, кагаздан жасалган жолборс эмес. НАТО же болбосо АКШ өзүңөр кагаздан жасалган жолборсуңар деп жооп кайтарды. Буга чейин Трамп айтты эле, Путин бул кагаздан жасалган жолборс деп. Ошого жооп болду. Бул да нерсе баягы сөз түрүндөгү эскалация деп эсептелинди. Жана сөз түрүндөгү эскалация болгондуктан бул деген тез эле учурда нак эскалацияга өтүп кетет деген коркунучтар инвесторлордо пайда болду. Финансылык ошо базарларда, каржылык базарларда азыр ушул волатилдүүлүк жана алтынга басым
болуп жатат да, биткоин, алтынга жана башка ошол нерселерге. Албетте бул эмнени билдирет? Бул чоң мындай олку солку өдөлди баягы баалардын ушундай титирешине, эң негизги баягы туруктуу мамлекеттик облигацияларга же болбосо ошо евро бондторго, Европанын өлкөлөрүнүн баягы мамлекеттик облигацияларына жана алтынга өтө көп баягы көңүл бурулат экенин түшүндүрөт да жакынкы арада. Акыркы ушундай эң узак шатдаун 35 күн болгон. Бул шатдаун канча күн болот көрүш керек да. Анан албетте бул деген дүйнөлүк ошо чынжырларга, логистикалык чынжырларга сокку кылып жатат. Муну бирок баягы Moody's, Standard & Poor's деген агенттиктер, рейтингти колдоочу мындай рейтингтик агенттиктер, алар коркунуч көрбөй эле айтып атат, бул көрүнүш эле адат, бул өтүп кетет деп атышат да. Анан албетте эгерде карасак, ошо Трамп келгенде өзүнүн биринчи убагында, биринчи президенттигинде Кыргызстанга мисалы 70% ошо USAID'тын чыгымдарын кескен. Бул жолу 85% бүт дүйнө жүзү боюнча USAID'тын чыгымдарын кести. Январда ошо өтүп кеткен 25-жылында, анан бүгүнкү күнү такыр USAID'тын мисалы үчүн Кыргызстанга 235 ошол 188 миллион доллар келчү дейт жыл сайын, ошол ылдый өйдө мындай вилкасын алсак. Акыркы ошо НПОлорго бир 40 миллион долларга чейин таратчы дейт. Азыркы кезде ал нерсе токтоду дейт, ошол USAID'ти жапкандан кийин. Анан ошол шатдаун болгондон кийин дагы кыргыз жергесине баягы элчиликке тиешелүү ошол акча которуулар да азайды дейт да. Албетте баары бир Америка Кош Штаттарынан кандайдыр бир акчалар келип атат. Биржалык мисалы үчүн киришелер биздин кыргыздар ошол кыргыз мамлекетибизде отуруп интернет аркылуу биржадан акча тапканда ошолор келип атышат. Башка блогерлерге келип атышат акчалары, ошо баягы TikTok жана башка платформалардан акча тапкандарга, Shopify'дан, электрондук коммерция жасагандарга да келип атат. Баары жакшы да. Бирок бир четтен дагы ушул шатдаундун кыйгач ушундай кандайдыр бир нерсеси бар экен. Бул деген баягы текстиль базарына сокку да. Негедир ушул шатдаун кезинде ушу менен дагы анын кыйгач эле деп атышат, түз эмес деп атышат. Бирок Орусия кандайдыр бир себептер менен кайра татаалдандырып атат ошол товарларды киришти. Кытайдан реэкспортко киришке ошол бөгөт коюп атат. Андан сырткары мамлекетибизден ошо Казакстан аркылуу баягы текстилдик кийим кечектерди киргизгенге негедир бөгөт коюп атат. Ушул жыл аябай жемиштүү болгон дейт. Ушул жылда 3 миллиард долларга чейин саттык дейт. Ошондой суммага Кыргыз Республикасынан реэкспорт аркылуу Кытайдын товарларынан жана өзү Кыргызстанда, Кыргыз мамлекетибизде өндүрүлгөн Кыргыз Республикасында тигүү ошо продукциясында текстиль аябай жакшы сатылды дейт. Ошо мисалы үчүн 24-25 жылдары 937 миллион долларга чейин өссө дейт. Акыркы ошо жылда 3 миллиард долларга чейин өстү дейт. 3,7% эле өстү дейт. Акыркы айлы ошо 20-25% экспорт текстиль ошо түзөт. Ошо экспорт, реэкспорт Кыргызстандан аябай жакшы кетип атат Орусияга. Бирок Орусия негедир азыр баягы бөгөттөрдү коюп баштаганда бүт документтерди сурай баштады. Ошол товар транспорттук мисалы үчүн накладной кагаздарын, электрондук счет фактураны сурай баштады. Электрондук счет фактура билесиңер баягы иш бүткөндөн кийин жазылат да. Акча төлөнгөндөн кийин жазылат. Сатууга чейин жазыла албайт. Бирок негедир ошо Орусия азыр алдын ала сурап атат. Сатылганга чейин счет фактураларды сурап атат да. Бул баягы жергиликтүү поставщиктерге тиешелүү товар болуш керек деп айтып атат. Ошентип биздин мамлекетте баягы биздеги ошо сатуучуларды Орусиядан юридикалык ушундай түзүмдөрдү, компанияларды, ИПлерди ачканга мажбурлап жатат да. Ушундай нерсе болуп атат. Сырткары дагы ушул бизде бул нерсе 100 миң кишиге чейин тиет. 100 миң киши бизге Кыргыз Республикасында Орусияга соода кылып аткандар, алар канча бир акчасын жоготуп жатышат. Азыртан баштап эле 700 фурага чейин Казакстан Орусия чек арасында такалып калган. Анын ичинде да бир кыйла ошо Кыргыз Республикасынан кеткен текстилдик товарлар да бар. Анан албетте ошол нерсе кичине мындай 20-25% ошол экспортты токтотуп койгон же басаңдатканга мындай бөгөт коет окшойт. Негедир ошо жаңы декларацияларды бериш керек, жаңы пошталарды киргизесиз, 27%га чейин поштаны киргизиши ыктымал. Ошо НДС төлөгөнгө баягы мажбурлашы ыктымал болуп атат да. Анан албетте ошо фуралар текшерүү бир жумадан 2-3 жумага чейин узарып кетиши ыктымал болуп жатат. Ошол нерсе
болуп жатат да. Анан шатдаундун эмне байланышы бар деп ойлосок, мындай бир гана байланышы бар, бир убакта болуп атат бул нерсе. Негедир, бирок баягы Орусияны ошо бөгөт койгондор баягы Евразийский экономический союзга киргенден бери эле уланып келатат да. Ошондой туугандар, силер эмне деп ойлоп атасыздар бул тууралуу? Кандай ойдосуздар? Комментарийлерди жазгыла. Кимдин товарлары чек арада туруп калды, кимдин товары өтүп атат, кимдин баягы соодасы, электрондук коммерциясы басамдады, ошол боюнча дагы кичине бөлүшүп койгула, эгерде комментарий жазгандардын арасында ошондой бар болсоңуздар да. Андай эмесе ушуну менен бүтүрөлү. Шайлоого эме карап атабыз, консультация алып атабыз, даярдап атабыз. Yolunda iş girdik de senin kuralın al. Business banker barına başlardan vur karavan. Çok artasın car yolunda iş girdik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.